Саламатсыздарбы, эфирде аймактар алакасы программасы облустардагы кесиптештерибиз тарабынан даярдалган маалыматтар топтому менен тааныштырабыз. Студияда Айнура Достукбекова. Нарын облысы боюнча 141 мектеп бар делинген менен тең жарымынан көбү кайра курууга же толук капиталдык оңдоп түзөөлөрдөн өтүүгө муктаж. Чындыгында бул багытта бирин-экин аракеттер бар. Бирок ар кандай объективдүү жана субъективдүү себептерден улам алардагы жумуштар кыйлага созулгандыктан билим берүү ырыстуу шарттары жок эскилеринде улантылууда. Мындай жагымсыздыктардан жакын арада арылууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Кийинки материалда сөз болот. Айжан Бошкоева жергиликтүү кеңештин депутаты болгондуктанбы, курулушу 6 жылдан бери бүтпөй жаткан Оморулу Кожейке атындагы орто мектептин алдыдагы окуу жылында ачылып калышына абдан кызыктар. Андыктан ал эртелигеч элет эл үчүн өтө маанилүү ушул объектидеги жумуштарга көз салууну адатка айландырган. Айтымында мында аздыр көптү аракеттер жасалып жатканы менен эмгек ыргагына канааттанып болбойт. Биз жактан ошол курулуш боюнча комиссиялар бар. Көзөмөлдөп атабыз, бирок бул азыркы иштеп аткандар 11 киши болуп атат, бирок буюрса келет да. Негизи 11 кишинин кыймылы кичине эмерек болот да, жайыраак болот да, көп киши болгондо батыраак бүтөт. Негизи чу дегенде эле аталган билим уюмдардын курулушунун пайдалануу түптөөдө катачылыктарга жол берилип, анын кесепетинен фундаменттеринен жараңкалар кеткен. Убакыттын көбү аны оңдоп түзөөгө сарпталып, жумуштардын шыдыр жүрүшүнө залакасын тийгизген. Араң турган көз эле жарылып кетти өзүлө демекчи, жалпысын жарга таккан коронавирустун айынан мындагы иштерди 1 жылга токтотууга туура келген. Бирок жалпы сметалык наркы 63 миллион сомдук ушул объектини бүткөрүү милдети жүктөлгөн Тунук курулуш фирмасынын жайбаракаттыгы байкалат. 6 жыл аралыгында болгону 30 миллион сом гана өздөштүрүлгөн. Куруучулардын түшүндүргөнүнө караганда, аракетти минтип арбай жатышына жолдун алысына кошумча анын мышыкта ыйлаарлык абалы себеп. Жол болсо чындыгында татаал, өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Машинанын баары качып эле Аккудукка десек, келбей эле качып. Араң кымбат баадап келип кетип атышат. Кечеңдетип атат да. Сол калганы жакшы буюрса. Эгер Нарын районунун Аккудук айылындагы 150 орунга эсептелген жаңы мектептин курулушу быйыл да аягына чыкпай калса, мугалимдер менен окуучулардын чатырларга баш баанектеп калуу коркунучу бар. Анткени өткөн кылымдын 50-жылдарында тургузулган эски имараттын устундары менен тирөөчтөрү эч ага чирип, жаан чачындуу аба ырайында кулап калуу кооптулугу чоң. Макыбалы өтө эле оор болуп калды. Өтөнчө бизге кар калың түшөт. Быйыл кар түшөр самат күрөтүп салдык да. Ошо кар түшкөндө өтө опурталдуу болуп турат. Үстү балкалары ийилип турат, сынып кетиши мүмкүн да. Ушундай оош кыйыштарга карабастан Теңир Тоо жергесинде жалпысынан 23 мектеп менен 6 бала бакча курулууда. Ошондой эле толук капиталдык ремонттон өтүп жаткандар да жок эмес. Алардын арасынан алдыдагы жаңы окуу жылында Нарын району боюнча 2 балдар бакчасынын жана 1 билим уясынын кал кызматына коюлары күтүлүүдө. Албетте, каржылоодо үзгүлтүктөр болбосо. Быйылкы жылы ушул Таберик бала бакчасын окуу жылга берсек деп турабыз. Мына бүгүнкү күндө 90% бүтүп турат. Ири сууда дагы бир бала бакчабыз ишке берилүү алдында турат. Каржылоодо быйылкы жылга эми үзгүлтүк жок десек болот. Жакшыга ниет кылып, ага үмүт артуу жана ишенүү дурус деңизчи. Бирок буга чейин дал ушул курулуш жаатында ооздорун далай рет сүткө күйүшкөн Теңир Тоолуктар тегин жерден айтылбаган кул жейминдейт куйрукту, Кудай билет буйруктун маанайын карманышууда. Ысык Көл облусунда желим баштыктарды бара-бара колдонбоо багытында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, полиэтилен баштыктарынан өлкөнүн экологиясы олуттуу зыян тартып жатканы маалым. Мындан улам буга чейин да бул боюнча мыйзам долбоорлору сунушталган. Учурда аталган баштыктарды толук колдонбой коюуга кандайдыр бир механизм иштеп чыгуу максатында жергиликтүү бийлик менен биргеликте иштер жүрүп жатат. Махабат Салиева 2 жылдан бери чүпүрөк баштык колдонот. Азык-түлүккө чыкканда кайда барбасын баштыгы жанында. Албетте бул анын экологияга болгон аяр мамилеси. Ар бир жолу желим баштык сатып алып отурбай, капчыгына да кыйла жеңил болоорун айтат. Традиция, может, да. У меня бабушки, дедушки, апалар, кайненем дайыма эле ушундай пакет колдонбойт. Основной ушундай чүпүрөк
колдонобуз. Эми бул экологически чистый, зыяны жок. Жакшы биз мурунтан, например, советское время баарыбыз эле күлөкөлү ороп берчү, салафан дегенди билчү эмеспиз. Анан ошондойго эле кайра эле өтсөк болот да. Ысык көлдүктөр эми махабаттан үлгү алышы керек. Анткени июль айынан баштап Дубанда желим баштык колдонууга толук тыюу салынат. Мындай чечкиндүү кадам менен жаратылышты коргоо колго алынууда. Маселен, бир эле Каракол шаарынын аймагындагы таштандылардын 80%-ын дал ушул полиэтилен баштыктар түзөт. Алардын оңой менен чирип жок болуп кетпегенин эске алганда, бул табиятка олуттуу зыян алып келүүчү жагдай. Элди желим баштык колдонуудан арылтып, анын альтернативдүү жолдорун киргизүү боюнча жеринде иштер башталды. Азыркы учурда буларга альтернатива кылып, ошол жанагы кагаздан чыгарылган пакеттерди же болбосо атайын ушул бизде тигүүчү цехтер бар азыркы учурларда. Ошолор менен бир келишим түзүп, бир атайын жанагы чүпүрөктөн жасап тигип алып, баштыкчалары жасап соода кылганга чакырык жасап атабыз. Мурункудай эле кагаз күлөктөрдү пайдалансак, ушул нерселер салафан биздинге азыр көп зыян келтирип, жерибизди булгап аткан салафандардан азайып элек. Желим баштыкка тыюу салуу боюнча чечимди соода түйүндөрү да колдоодо. Буга чейин да эко баштыктар сунушталып келгени менен иш жүзүндө натыйжа болгон эмес. Маселен, бул дүкөндө күнүнө 30 даана түрмөк, тагыраагы 3000 даана желим баштык колдонулат экен. Элдер салып кеткен пакеттер, булар деген биз калп айтпасам 7 жыл мурун өткөнбүз. Булар деген биопакет деп коет. Разлагаемый пакеттер да, атайын эксперимент жүрүлгөн. Кичинекей пакеттер, алар полиэтиленовый пакеттер. Аларды деле биз жөн эле бере бербейбиз. Ар бир керектүү жерлерге гана коюлат. Баары эле өзүнүн таза көргүсү келет да, ошондой эле Кыргызстан таза болсо өзгө жакшы да. Туристик шаар болчу, ошо таза болсо аракет кылсак ар бирибиздин милдетибиз. Мо пакеттен көрө мурункудай эле Кыргыздын чүпүрөк кристалл пакеттерин тигип алчу элек. Ошого биз кыргыз эли баары эле макулбуз. Кыргызстанда жылына 200 000 тонна пластик өндүрүлүп колдонуларын эске алганда, экологияны сактоо үчүн ыкчам кадамдарга баруу учурдун талабы болуп жаткандыгы анык. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2021 жылдан бери ишке ашырылып келе жаткан социалдык келишим долбоору өз жемишин бере баштады. Бакай Ата районундагы 1 жыл мурда 100 000 сомдон алган аз камсыз болгон үй бүлөлөр учурда өз киреше булактарын 2 эсеге көбөйтүүгө жетишти. Социалдык келишимдин негизинде 100 000 сом алып иш баштаган үй бүлөлөр туурасында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева жеринен таанышып чыкты. Саламатсыздарбы? Жакшы турасыздарбы? Бакай Ата айылынын тургуну Салтанат Токтоназарова социалдык келишимдин негизинде алган 100 000 сомго үй бүлөсү менен бодо мал алышкан. Кийин малдарын сатып түшкөн каражатына тигүүчү машина сатып алган. Мамлекет тарабынан кайтарымсыз берилген каражат өз жемишин берип, Салтанат Токтоназарова учурда кошумча 3 кыз келинди жумуш орду менен камсыз кылууга жетишкен. Жолдошум жылкы менен иштейт. Жылкы менен иштегендиктен ошо таялып, ошо бизнес кылып алып сатып, ошо бизнес кылдык. Аны эми азыркы убакта базар болбогондуктан азыр тоого жөнөткөнбүз. Анан жөн отуруп бербестен тапкан кирешебизге бир пятинетка алып берген. Жолдошум өзүм бир прямой строчка бар болчу. Анан цех менен сүйлөшүп, 2 машинка киргизгенбиз. Ошо менен ушул цехти ачтык. Ал эми Гүлира Азарбекова ай сайын 4 баласына 4800 сом жөлөк пул алып келген. Мамлекет сунуштаган кайтарымсыз 100 000 сомду алып, асыл тукум уй алган. Арткан каражатына тигүү машинасын сатып алган. Гүлира Азарбекова учурда жумасына орто эсеп менен 7000 сомдон киреше табууда. Уйлуу болуп калабыз, анан машинам жок болчу да. Машинкам алып калдым ортодон. Аны менен өзүм үйдөн тиге берем. 5000, 6000, эң жакшы дегенде 8000 болот. Бирөө стабилина 7000 тет да. Ал эми Асель Тыныбекова 4 баласын багуу үчүн уй сатып алган. Ал уйдун сүтүн бал муздак жасоочу жайга 45 сомдон өткөрүп, түшкөн каражатына майда мал жандыктарды, үй канаттууларын сатып алган. Биз уйду алганыбызга бир жылга болоюн деп калды. Блокка чейин 3200 сом пособие алчумун. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, 7000, 8000ден алып атабыз айына. Сүтүнөн тартабыз, өткүзөбүз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Түшкөн кирешесине тоок алып көбөйттүм буюрса. Жандык алдык тоого кошуп жибердик.
Социалдык келишимдин негизинде мамлекет тарабынан кайтарымсыз каражат алган үй бүлөлөрдүн аракеттери менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Албаева жеринен кабар алып, элеттик бөбөктөргө белектерин тапшырды. Ой, чоң рахмат. Бакай Ата районунда өткөн 2022 жылы 50 үй бүлө социалдык келишимдин негизинде кайтарымсыз каражат алышкан. Алардын көпчүлүгү каражатты жеңил өнөр жай тармагына жана мал жандыктарды сатып алууга жумшашкан. Алардын дээрлик бардыгы өз иштерин бүгүнкү күндө натыйжалуу өздөштүрүүдө. Ар бири ошол катышам алам дегендер бизнес планын жазап, жактап, ошонун негизинде анан алышты да комиссиядан өтүп. Анан былтыр 50 үй бүлөнүн ичинен 50дөн 29у ошол айыл жергесинде жашагандай мал чарбачылык, ошо уй, кой алышты. 10 үй бүлөдөн ашык 12 үй бүлө швейный машинка алып, ошо иштейбиз деп кыз келиндерибиз машинка алышты, швейный машина, оберлучный машинкалардан. Анан калгандары ошол чакан, бул жанагы Апаловка, гриль, павильон ачкандар болду да бирине. 2021 жылы башталган социалдык келишим долбоору бүгүнкү күндө өз жемишин берип жатат. Долбоордун негизги максаты аз камсыз үй бүлөлөрдү колдоо, алардын социалдык абалын жакшыртуу болуп эсептелет. Негизги бул социалдык келишимдин негизги максаты бул баягы ортордук турмуштук кырдаалдан чыгуу, ошондой эле жумушчу орун түзүү. Мына бир үй бүлөдө болдук, өзү дагы мына өзүн дагы жумуш менен камсыз кылып, мындан тышкары дагы башка адамдарды да иш менен камсыз кылып атыптыр. Мына 3 дагы тигүүчү алып, жанында иштетип, жаңы жумуш орундарды түзүү. Жыйынтыгы өтө жакшы. Мына эми бул болсо биз былтыркы 21 жылдагы 2800 үй бүлө алган ошол үй бүлөлөрдү мониторинг кылып атабыз. Азыр 22 жылы жана 10 000 үй бүлө алгандарды мына азыр дагы мониторинг кылабыз, анын да жыйынтыгын көрөбүз. Социалдык келишим долбоорунун алкагында республика боюнча өткөн 2022 жылы 10 000 үй бүлөгө кайтарымсыз каражат берилген. Ал эми Талас облусунун 610 үй бүлө социалдык долбоордун алкагында 100 000 сом алышкан. Ал эми 2023 жылы Бакай Ата районундагы 80 үй бүлөгө кайтарымсыз каражат берилип, кирешесин арттыруу аракетинде. Чүй облусунун Каражыгач айыл аймагынын дыйкандары Кулпунайдын түшүмүн жыйнап жатышат. Бирок суунун көлөмү аз болуп, дыйкандарга тоскоолдук жаралууда. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн кезектешип суу берүү киргизилген. Тагыраагы сугат суу дыйкандарга кезек менен ар бир айыл өкмөтүнө 2 күндөн берилүүдө. Каражыгач айыл өкмөтүнүн дыйкандары Кулпунайдын түшүмүн жыйнап жатышат. Бул жылы Аламүдүн дарыясынан келген суунун көлөмү аз болуп, таңкыстык жаралууда. Деген менен Каражыгачтын дыйкандары алдын ала түзүлгөн график боюнча суу алып, өсүмдүктөрүн сугарууда. График боюнча бир дыйканга мурда былтыркы убакытта ден ночь берчүбүз. А быйыл суу тартыш болуп, суунун өйдөдөн тоодон суу түшпөй аткан немесине 6 саат, 7 саат, анан гектары бирөөнүн 50 сотиги бар, бирөөнүн 1 гектар бар. Эгер 1 гектар болсо, кичине убакыт узунураак, 50 сотик болсо, бир 6 саат, 5 саат, кыскасы ошо жөөгүнүн башына чыкканга чейин. Каражыгач, Көкжар жана Лебединовка айыл өкмөттөрүндө дыйкандар көбүнчө Кулпунай жана малина өстүрүшөт. Алар башка өсүмдүктөргө караганда сууну көп талап кылат. Жаралган кырдаалды жөнгө салуу үчүн кезектешип суу берүү системасы киргизилген. Тагыраагы сугат суу дыйкандарга кезек менен ар бир айыл өкмөтүнө 2 күндөн берилүүдө. Погодный условиянын айынан ушу суу мөңгүлөрүбүз эрибей атат. Кой таш жактан эричү эле ошо суубуз эрибей, ошо азыр в данный момент биз деген 3 айыл өкмөтү график менен алып атабыз. 2 күн Каражыгач, 2 күн Лебединовка, 2 күн Көкжар. Суу чарбасынын күнөөсү жок. Бул деген ушу аба районунун шарты боюнча ошондой ситуация болуп атат. Дария Аламүдүн районунун 5 айыл өкмөтү жана Бишкек шаары үчүн суунун маанилүү булагы болуп, жалпы 7690 гектар аянтты сугат суу менен камсыз кылат. Апрель-май айларында түнкүсүн абанын температурасы төмөн болуп, дарыядагы суунун агымы нормадан 3-4 эсе аз болуп кеткен. Жалпысынан келип аткан суу 3 куб болуп эсептелип атат. Анын 1 кубун Бишкек шаарына берип атабыз. Азыр суу тартыш болуп, ичкен суу тартыш болуп атат. Сугат сууга эмес, ичкен сууга берилип атат.
Калган суу ушул жерге келип атат азыр. 1 куб 300 болуп. 300 литрин Ташманөк айыл өкмөтү алып атат азыр. Бүгүн кечтен баштап, саат 8-тен баштап Көкжар айыл өкмөтүнө беребиз да уже. Ушул суунун бардыгын. Аяккы айыл өкмөттөргө 2 күндөн деп график түзгөнбүз. Тиги 2 калган айыл өкмөт ошо жолдон алып калган азыраак алгандыктан 2-3 айыл өкмөткө график түзгөнбүз 2 күндөн. 2 суткадан да. 2 суткадан берип атабыз азыр. Акыркы 2-3 күндө дарыядагы суунун деңгээли акырындык менен көтөрүлүүдө. Деген менен ал көлөм сугат сууну үзгүлтүксүз берүүгө дагы деле жетишсиз. Буга байланыштуу сууну кезектешип берүү тартиби сакталат. Райондук суу чарба башкармалыгы дыйкандарды абалды түшүнүү менен кабыл алууга чакырат. Азыркы тапта суу 3 куб болду. Погоданын кескин түрдө ушундай өзгөрүүсүнө байланыштуу суулар түшпөй атат. Азыр жанагы биз кезектешип 10 майдан бери водоборот жүргүзүп атабыз. Но азыр суунун кошулмайынча биз водоборот менен иш алып барып турабыз. Суу кошулгандан кийин анан бүт айыл өкмөттөргө жетишинче суулар бөлүп беребиз. Айта кетсек, райондук суу чарба башкармалыгы Аламүдүн районунун дыйкандарын гана сугат суу менен камсыз кылбастан Бишкек шаарын сугат жана ичүүчү суу менен камсыз кылууга көмөктөшөт. Ошондой эле Баткен районунун Чек айылында да эрте бышуучу өрүк терүү иштери кызуу жүрүүдө. Өрүктүн түшүмү быйыл жогору. Баткен району боюнча азыркы учурда багбандар оругун терип сатып өткөрүүнүн аракетин кылууда. Быйыл түшүм жакшы, Кудайга шүгүр. Өрүктүн эрте бышуучу сорту бүгүнкү күндө бышып териле баштады. Аталган өрүктүн эрте бышуучу сорту негизинен Баткен районунун аймагында көп. Азыркы учурда Баткен районуна караштуу Чек айылында өрүк терими кызуу жүрүүдө. Дара айыл өкмөтүнө үрүшкө берилген жерлерибиз, өзүбүз бакылып, өзүбүз өстүргөн бактарыбыз азыр. 30 сотук жерибизден 70 өрүк бар ушул жерде. Эми түшүмдүүлүгү жакшы, бир 7-8 тонна беребиз Кудай кааласа быйылкы жылда. Каарманыбыздын үлүш багында 70 түптөн ашуун өрүк багы бар. Былтыркыга салыштырмалуу түшүмдүүлүгү жогору экендигине кубанып турган чагы. Арзан болсо эми жакшы, жоктон көрө жакшы. 30 сомдон сатылып атат азыр. Булар эми өрүктөр азыр булар 7-8 жылдык өрүк берген болсо түшүмгө кирген мезгили азыр булардын. Түшүмдүүлүгү жакшы, карайбыз, суун беребиз, азыгын беребиз. Кудайга шүгүр жакшы, карап атабыз. Анан ошого жараша мөбөсүн берет. Жай айынын алгачкы күндөрүндө облустун аймагында өрүк терүү, сатуу иштери кызуу башталат. Айылдардагы ар бир короо бактарга көз чаптырганда өрүк терими менен алектенген адамдарды кезиктирүүгө болот. Өрүктүн түшүмү көп болгон учурда багбандар терүүгө жетишпей, атайын жумушчуларды жалдаганы да туура келет. Анткени өрүктү өз убагында терип сатпаса, күн ысыгына тез бышып кетет. Быйыл эми көп болуптур дагы, пул арзандап кетти. Арзандаса дагы Кудайга шүгүр. Шунчалык келип алып атат экен. Өтө пишип кеткенди албай коет, өтө пишелек тоңдорун дагы албай коет. Орточо мындай жакшына пишкан орточолорун терип берсек, алып кеткендерге дагы жакшы болот экен. Терилген өрүк чоң жүк ташуучу унааларга толтурулуп, кошуна Казакстан, Россия өлкөлөрүнө экспорттолот. Өрүктү сатып алуучулар продукцияны бир топ аралыкта сапаттуу жеткизүү үчүн багбандардан теримди кечиктирбөөнү талап кылышат. Чет мамлекетке чыгат да, бул Кыргызстан өзү жей албайт бул өрүктү. Башка шаарга барат. Коңшулаш шаарларга барат, ошо Россияга барат. Россияда дагы жакшы тартпай атат. Себеби заман тынч болсо, мамлекеттер бар жок тынч болсо, анан эл да ошого карап эме кылат экендай. Жумуш эмесинче тартууда жакшы тартат. Хабаровскке кетет, Москвага кетет, ошондой алыс жакка кетет. Бизге ошо жол эмеде ошо водительдерди көп кармабаса дейм да, ошону айтам да, суранамын. Белгилей кетсек, өткөн жылы эрте бышуучу ак өрүк сорту 200 сомдон жогору бааланган болсо, быйылкы жылы 30 сомдон 35 сомго чейин сатылууда. Баткен аймагындагы жашоочулардын үй бүлөлүк киреше булагы да негизинен өрүк болгондуктан багбандар жыл сайын мол түшүм алууну көздөп келишет. Ак Суу районуна караштуу Жыргалаң санаторийиндеги курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Мамлекеттин колдоосу менен азыр 500 орундуу заманбап санаторий салынып жатат. Анда жатаканадан сырткары спорттук комплекс, медициналык борбор сыяктуу имараттар жайгашып, келген конокторго толук кандуу шарт түзүү эске алынган. Курулуш иштери туурасында кийинки материалда.
Жыргалаң санаторийиндеги курулуш иштери тездик менен жүрүүдө. Учурда жатаканалардын пайдубалы тургузулуп, чатырлары жабылып, ички жылуулоо иштери башталды. Мындай 2 кишилик үйлөрдөн азыр бир канчасы жайгашты. Алардын салынуу сапаты, жагымдуу шарттары бардыгы эске алынган. Баш аягы 37 мындай коттедж курулат. Ошонун ичинен 9 двухквартирный, двухкомнатный курулат, люксовый. Калгандары болсо, бул жерде ошондо 37-тен 9 алсак, 28 тоже двухквартирный, однокомнатный. Но эмелери болсо тиреки кухня, студия кошулганда жакшы. Бүгүнкү күндө санаторий президенттин иш башкармалыгына карайт, курулуш иштери мамлекеттин колдоосу менен жүргүзүлүүдө. Санаторий жалпы 500 орунга ылайыкталды. Анда жатаканалардан сырткары спорттук комплекс, медициналык борбор сыяктуу имараттар жайгашып, келген конокторго толук кандуу шарт түзүлөт. 4 блок бар, жатактуу 3. Астына жана ваннага түшөт, 3 кат лечение сынат, массаж сат, үстүнкү 2 этажына, экинчи, үчүнчү этажына булар жакта жашап дарланып кетет. Эми бизде Кудай кааласа биякта бассейн, дворец спорт, жана спорт аянтчасы, теннисный корт, взаимоопасное сооружение, кышында да келип эс алса болот, шарттар болот бизде. Коюлган тапшырмага ылайык имараттын курулушу август айынын аягы менен бүткөрүлүп, пайдаланууга берилери пландалууда. Азыркы учурда 100гө жакын жумушчу иштеп, бир канча техникалар тартылган. Азыр где-то 90дон ашык бир адам иштеп атат. Техникалардан бир 10 КАМАЗ иштеп атат. Анан ховалар чоң 25 тонналык аэропорттон бияка ташып атат да, тоже где-то 10дон ашык машина. 4 экскаватор, бир погрузчик иштейт бүгүнкү күндө. Баягы жумуш эми аябай көп. Баягы эртең менен эрте саат 6-дан баштап кечки 9-10го чейин иш балдар. Ну, балдарга бүт условияларды түзүп бергенбиз. Кышы жай менен иштейт, Кышы жай менен. Строительдерге условиялардын баарын түзүп бергенбиз. Жатаканасы бар. Дарылануу жай 1964-жылы курулуп, эскилиги жеткен. Союз мезгилинде мындай эс алып дарыланып келгендердин саны күнүнө 200 кишиге жетип турган. Кийин бул жай каралбай, имараттары талкаланган абалга кептелген. Акыркы 3 жыл аралыгында кароосуз калган санаторий кайрадан жанданып, жарандардын ден соолугун чыңдоо багытында иш алып барууда. Жалал-Абад шаарындагы облустук клиникалык оорукананын 3 бөлүмүнө жана кургагучка каршы күрөшүү борборуна республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражатка жаңы имараттар курулуп жатат. Мындан сырткары Ас-Санабил кайрымдуулук фонду тарабынан Жалал-Абад шаардык балдар ооруканасына да жаңы имарат курулууда. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын терапия, сезимтал оорулар жана жасалма бөйрөк бөлүмдөрүнүн имараты 1958-60 жылдары курулган. Имараттын эскилиги жеткенине байланыштуу соңку жылдары бейтаптар менен дарыгерлерге түйшүк жаралып келет. Мындан улам аларга шарт түзүү максатында учурда 3 бөлүмгө заманбап имараттын курулушу башталган. Курулуп калса 3 кабаттуу заманбап бейтаптарга дагы өтө жакшы ыңгайлуу эме болот да, ооруканага дагы бир болсо дагы жакшы көрүнүш болот. Ошо жумушчулар токтоосуз иштеп турса эле ушу ноябрь айына бүтүрүп тапшырабыз деген жакшы ниет менен кетип атат. Мына ушундай эле дагы бир жаңы имараттын курулушу Жалал-Абад шаарындагы облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунда да жүрүп жатат. Аталган оорукана 1948-жылы түптөлгөндүктөн айрым бөлмөлөрү жараксыз абалга кептелген. Бөлмөлөрдө болсо сыз өткөндүктөн бейтаптарга бир топ түйшүк жаралып келет. Курулушу башталган жаңы имарат бүткөрүлсө, бейтаптар жана дарыгерлер үчүн да ыңгайлуу шарттар түзүлөт. 8 мартта биздин ооруканага капсула төшөлдү, капсула салынды. Ошо капсула салынгандан баштап, ошо марттын акырынан баштап бизде ошо куруу иштери кызуу жүрө баштады да. Жогорудагы ооруканалардын курулуштары республикалык казнадан Жалал-Абад шаарына бөлүнгөн 2 миллиард сом акча каражатынын эсебинен каржыланууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, курулуштар ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалууда. 2 миллиард сом Жалал-Абад шаарына бөлүнгөндүн ичинден ошол туп диспансерге 100 орундуу
3 кабаттан турган оорукана салынып атат. Тендерден уткан баасы 264 миллион сомду түзүп турат. Андан сырткары областтык ооруканага 100 орунду оорукана салынып атат. Алдагы 3 кабаттуу анын тендерден уткан баасы 251 миллион сомду түздү. Булоңдуу ооруканалардын курулушу Жалал Абад шаарынын гана эмес, жалпы облустун жашоочуларын да кубандырат. Анткени эскилиги жеткен имараттарда дарылануу бейтаптарга да, дарыгерлерге да кошумча түйшүк жаратат. Азыркы жаңы бийлик, жаңы өкмөттө ушул элдин саламаттыгы үчүн абдан жакшы мамиле болуп атат. Мына ушул 2 жылда ушул Жалал Абад областтык больницадагы ооруканада канча көптөгөн имараттар миллиарддаган сомдор суммаларга барып калды окшойт го. Ушулардын бардыгын куруп жаңылап келатат. Көпчүлүгү жана лор жакка бардык, массаж жактар эми бир сон болуп калыптыр. Массажга жөнөткөндөчү ошондой шарттарды кылып турушат. Эми азыр дагы курулуп атат экен бул жерде неврология. Эртерээк бүтүрүп берсе ошону көп суукка калтырбай, адамдарга ушунчалык жакшы шарт болот эле. Ошо больницага жаткандан бери ошо жактан бир неме өкмөтүбүздөн жаңы имараттар курулуп атыр, больницалар. Ошого кубанып атабыз. Бизге окшогон бейтаптарга ошо жаңы больница условиясы менен түзсө ошолор жакшы болот эле. Ушул тапта Жалал Абад шаардык балдар ооруканасына да жаңы имарат курулууда. Курулушту Асанабил Кайрымдуулук фонду каржылап жатат. Өлкө аймагында болуп жаткан акыркы аптада орун алган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.